Kukam. 8 adam öldü. Kukam. Ошо майрам учур болгону 8 мартта болгону 94-жылы 8 мартта кар көчкү жүрүп, андан кийин артынан дагы элдер неме болуп ошо топтолуп келгенде дагы ушундай калгандарды дагы басып калган да. Анан кийин жаңгырда да жаап отуп, азыркы убактарда өрт басат. Калганда да өзгөрүп отуп, жүрүп кетиши мүмкүн. 140-тан бир 25-тейи көчүп чыгып кеткен. Калгандары азыр убактылуу жашап атышат да. Болгону көйгөй ушул. Мына жарака бар деген гана көйгөй да. Бирок ол жарака бар дегенде мисалы мен азыр 30га чыксам, ошол жылдан бери айтышат дейт да. Ошол 30 жылдан бери көчпөгөн жер азыр көчпөйт деп ойлойм. Азыр көчүп кеткенге мисалы бизде шарт деле жок да. Бир жагынан жер көйгөйү болсо, бир жагынан акча маселеси азыр бардык эле семьяда. Жаз мезгилдеринде эскертүү берип келебиз. Быйыл да ошо эскертүүнү берип атабыз. Мына кооптуу аймактан коопсуз жерге көчүшүңөр керек. Быйылкы өзүңүздөр көрүп атасыз, ошо погода тоң дагы улбоду, ошондой эле ушу жаан чачындан башталып атат. Көчкү жылышуу процессине көбүнчө ушу жаракадан келген суулар көбүнчө пайда кылат. Топтолуп жырып кетет. Odamımızdan ayrılıp kaldı. Бүгүнкү күндө жарак ушул жерде 90-жылдардан кийин пайда болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.